Здравствуйте. Менин атым Айгери Мусагаржинова. Мен окумуштуу этнографмын. 15 жылдан ашык убакыттан бери казак салтын, атап айтканда салттуу маданияттын, анын ичинде нукура казак ашканасын изилдеп келем. Казак салттуу ашканасынын байыркы рецептураларын аныктоо үчүн ондогон илимий изилдөө экспедицияларын уюштурдум. Бүгүнкү күнгө карата 1500гө жакын тамактын рецептери менен аларды даярдоо технологияларын каттоого жетиштик. Мен ал тамактарды азыктык баалуулуктарын эсептеп чыктым жана аларды даярдоо технологияларын сыпаттап бергем. Я описала технологию приготовления. И сейчас. Атайы Силкуэ телеканалынын көрүүчүлөрү үчүн мен аларды баяндап, ошол казак тамактарын үй шартында өз колуң менен жасоону иш жүзүндө көрсөтүп берем. Дома своими руками. Отурукташкан жашоо нугуна ыкташуу Казакстандын аймагында чайдын жайылышына алып келген. Анын артынан жаңы салттар дагы пайда болгон. Чай акырындык менен казактардын азык рационуна сүңгүп кирип, казак калкынын нукура салтынын ажырагыс бөлүгүнө айланган. Тоолор же болбосо жайлоо, тала же көл жээктери. Казак калкы кайсыл гана жерде болбосун, ар дайым табият менен жылуу мамиледе болгон. Азыр мен булуттар тогошкон, топтолгон жерде турам. Демек, абдан даамдуу келген тамак жасамакчыбыз. Ал олово деп аталат. Өкпе в переводе означает лёгкое. Анын тикелей которулмасы сүттүү өпкө дегенди билдирип калат. Прямой перевод этого слова молочное, легкое. У каждого Казак ашканасынын ар бир тамагында өз мааниси менен философиясы бар. Ал тамактарды жөнү жок эле жасай беришкен эмес. Мисалга алсак, олово тамагын туугандарды таарынтып албайлы деген таризде жасашкан. Ар бир кожойке туугандары узак убакыт аралыгында меймандап келбей калышканын байкап калган кезде же жакшылап коштошпостон кетип калышкан болсо, ал милдеттүү түрдө ошол даамдуу жана пайдасы көп болгон тамакты жасаган. готовит это вкусное и полезное блюдо. У хранительницы очага Очок ээсинин ролу өзгөчө болгон. Ал ар бир тууганга жакшылап көңүл буруп, улам-улам мейманга келип турушуна камкордук көргөн. каждый гость возвращался снова и снова к ним домой в гости. Казахская традиция Казактардын салттуу ашканасында майда малдын этине басым жасашкан. скота. Когда заготавливают Жаш койдун этин алган кезде анын бардык сулп этин, жада калса жиликтерин дагы колдонушкан. и даже субпродукты ни в коем Эч нерсесин ыргытышкан эмес. Казактар андайды ысырап болот, убал болот деп айтышкан. Мына ошондуктан ар бир үзүмү баа жеткис болгон. кусочек он был бесценен. Начнем готовить наше блюдо. Эмесе биздин өпкө сүттү жасай баштайлы. Ал бардык туугандарды бир дасторкон үстүнө бириктирип турган ырымдуу тамак. Биз керектүү азыктарды белеңдеп алдык. Бирок эң башында жүрөгүн бөлүп алышыбыз керек. Сердце. Боору менен өтүн алып салабыз. И печень. Анын баарын өпкөдөн бөлүп алуу керек болот. И у нас должно Бизде болгону өпкөсү оозу менен гана калышы керек. с горловиной. Мы подготовили легкое. Биз өпкөнү белендеп алдык, бирок оозун алган жокпуз. Анткени ошол оозу аркылуу атайын даярдалган соусын куябыз. Готовленным специальным соусом. Традиционно Салттуу ашканада дээрлик бардык тамактар тандемде жүрүшкөн. Ага эт, сүт жана дан азыктары дагы кирет. Биздин олово же өпкө сүт тамагыбыздын өзөгү болуп сүт саналат. Сүттү биз болжол менен 200 граммдай алабыз. добавляем Ага бир аз туз кошуп алабыз.
кара мурч менен дагы аралаштырса болот. Ага бир аз жапалак көкөм менен кошобуз. Анын баарын аралаштырабыз. Кандай болгон кызыктуу тамак пайда болот деп ойлоп жатсаңыздар керек. Ал тамак жасалышы татаал болгондугуна карабастан абдан даамдуу болот деп айтып кетмекчимин. Несмотря на то, что так сложно готовится. А теперь Эми болсо эң жооптуу учуру келди. Биз өпкөнүн ооз аркылуу соусузду куябыз. Мен муну чайнекке куюп алайын. Эми болсо акырындан, шашпастан ошол суюктуктун баарын өпкөгө куябыз. Все это зальем в наше легкое. Өпкөгө сүттү толгонго чейин куябыз. Ошондо өпкөнүн көлөмү чоңойгонун байкайбыз. Ал толук болгон кезде өпкө сүттү кабылдабайт, ал батпай калат. Перестает приниматься. Андан кийин өпкөнү илип коебуз. Анткени тең жайылып таркап алышы керек. Олоо же өпкө сүт тамагынын рецептурасын биз Казакстан боюнча этнографиялык экспедициянын жүрүшү учурунда калыбына келтиргенбиз. Ал рецептти биздин улуу муундагы айымдарыбыз билишкен. Бирок мен биздин элибиздин ар бир айымы ошол кереметтүү тамакты өз туугандарына жасап берип туруусун каалайт элем. Кийинки баскычында биз даярдалып алынган өпкөнү бышырышыбыз керек болот. Олово тамагын жашылча сорпосунда бышырып алууну сунуштамакчымын. Өпкө сүт 30-40 мүнөт аралыгында бышат. Жана жакын туугандарга жагуу үчүн аларга эң даамдуу жана жыпар жыттуу чай тартуу кылышыбыз керектигин билебиз. Казак салттарындагы чай маданияты баа жеткис болуп саналат. Бүгүн сиздер үчүн мен таруу чай белеңдеп берем. Тарууну Казакстандын 2 аймагында өстүрүшөт. Алар Батыш жана Түштүк Казакстан. Тарыхый жактан таруу абдан маанилүү өндүрүм болуп саналат. Жада калса, археологдор өз изилдөөлөрүндө орто кылым эстеликтеринде ошол укмуштуу азыктын калдыктары табылгандыгын белгилешкен.
Таруу менен көптөгөн тамактарды даярдашкан. Мейли ал ботко болсун, сорпо же таттуу десерттер болсун. Азыр болсо глютенсиз пайдалуу азык модага кирген. Мына ошол глютенсиз азыктар арасында номер 1 болуп таруу турат деп айтмакчымын. Эми болсо таруу чайды белеңдегенге киришели. 2-3 кашык куурулган таруу алабыз. Бир аз кургак чай кошобуз. Молока. Анан сүт. 2-3 кант шекерин кошсо да болот. Ар биринин артыкчылыгына жараша. Кандай гана жыттуу. Мен аны сезе баштадым. Бирок биздин чай бир аз демделип турушу керек. Мен оюмча биздин тамак даяр болуп калды. Бул тамакты даамдап көрүү менен мен эч качан эч кимге таарынмак эмесмин. Тамакты тартуу учурунда милдеттүү түрдө оозун кесип салышыбыз керек. Анан дагы бирдей болгон 4 бөлүккө бөлөбүз. Ошентип тамагыбыз даяр болду. Ал аралыкта таруу чайыбыз дагы демделип калды. Жыпар жыттуу таруу чайды ичип, назик болгон өпкө сүт тамагынан ооз тийген туугандарыңыз сизди эч качан унутпайт. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Биздин кезектеги чыгарылышыбызды жыйынтыктап жатып, чай казактар үчүн жөн гана суусундук эмес экендигин белгилеп кетким келет. Ал таарынышып жүргөндөрдү табыштырып, анан дагы баарын бир дасторкон үстүнө топтоп коет. Казактын ашканасынын кезектеги рецебин бөлүшүп жатканыма кубанычтамын. Жана аны бир чыны жыттуу чай ичүү менен даамдап көрүүгө чакырам. Тамак ашы даамдуу Казакстанга кош келиңиздер. Казахстан.